Ассаламу алейкум. Бул видеодо сиздер менен репликаларды кантип табабыз, оригинал брендовый товарларды кантип табабыз жана товарлардын жанында белгилер эмнени билдирет, ошол боюнча сиздерге көрсөтүп берем. Репликаларды издегенде биз бул жерде товарлардын арасынан да тапсак болот. Бул жерде фото аркылуу издеп да тапсак болот жана поисковая строкага биз кандай бренд болсо биз ошол баш тамгаларын мынтип жазып издесек болот. Мисалы Louis Vuitton мынтип LV кылып жазып эле издеп алсак бизге ушинтип чыгарып берет. Мисалы Nike мынтип поискти бассак бизге мынтип Nike'дын кроссовкилерин чыгарып берди. Gucci мынакей ушинтип товарларды бизге чыгарып берет. Жана товар карап жатканда бул жерде азыр жөнөкөй эле товарды издейм. Мисалы бул жерде русский кылып кроссовки дейин, кроссовки поиск кылып издеймин. Мынакей бизге ушинтип кроссовкилердин түрүн чыгарып берди. Мен биринчи сабакта айтып кеткем, бул жерде бизге бардык товарларды чыгарып берди. Экинчисин басып койсок бизге кроссовки саткан магазиндерди чыгарып берет деп. Байкасаңыздар, ушул магазиндердин жанында ушундай карточкалар да кошо чыгат. Мондай рейтинги жакшы, жылдыз же 5 жылдыз баарында жанып турат бул жерде. Ушинтип магазиндерди тандап туруп, ошону тандап, анан кирсеңиздер дагы ошонун магазиндин ичинен товарды да карасаңыздар болот. Азыр мен бардык товарлардын арасынан көрсөтүп берейин. Биз издеп жатканда мондой белгилер чыгат. Мынакей. Көрсөтүп берем. Мынакей. Көрдүңдү? Кытайча жазуу менен минус жана плюсу бар. Бул эмнени билдирет? Минус жана плюсу бар бул качественный товардын билдирет. Бул бут кийимди саткан магазин эмне өзүнүн товарына жооп берет, качествосуна жооп берет. Дагы ошондой белгилер чыгат. Азыр көрсөтөм. Бул жерде мисалы монтип кызыл жазуулар ушинтип ойноп жатат. Бул прямой эфир болуп жатат дегенди билдирет. Бул жерге кирсек, ушул кроссовки боюнча ушул кроссовкини көрсөтүп жаткан болоттур же ушул кроссовкиге окшош бут кийимдерди ушундай прямой эфирлерде реклама кылып сатышат. Жана жанындагы бул кара менен турган жазуу, бул мен биринчи сабакта айтып кеткем, бул бренд дегенди билдирет. Кытайдын ичиндеги өзүнчө таанымал, бизге белгилүү болбосо деле брендовый товар дегенди билдирет. Бул ушундай кара белгиси менен. Бул жогору жакта деле бар монтип. Ошону басып койсок бизге жалаң ошондой кара белгиси бар товарларды чыгарып коет. Мынакей. Көрдүңдү? Монтип чыгып калат. Бардык товардын жанында ошондой кара белги. Муну өчүрүп коелу. Дагы кандай белгилер бар? Жана мындай белги бар. Мынакей. Бул оранжевый узун жазуу турат. Кээбирки товарларда жок. Бул мондай кээбирки товарлардын жанында, бренд оригинал товардын жанында ушинтип чыгып калат. Бул эмнени дегенди билдирет? Pinduoduo сайты негизи мүмкүнчүлүгү чектелген, орточо жашаган адамдарга арнап чыгарылган сайт. Себеби оригинал брендовый товарга акчасы жетпейт. Мисалы ошого бул арзан сайт болуп, совместная покупканы ойлоп чыгарышкан, арзаныраак ушундай качественный товар алсын деп. Бул ушундай белгиси бар. Булар өзүнчө конкретный компания. Мисалы бул бут кийим, бул азыркы баасы 154 юань болуп атат. Бирок бунун баасы мындан да кымбат болушу мүмкүн да. Где-то 200 юань же 250 юань болушу мүмкүн. Бирок бул компания Pinduoduo ушул баа менен сатканга уруксат берет дагы, калган баасын өзү доплачивать кылып төлөп берет. Жана бул өзүнчө проверкадан өткөн, ушундай белгиси барлар товарлар проверенный, сапаттуу. Мындайын коркпой эле алсаңыздар болот, себеби Pinduoduo өзү доплачивать кылат калган баасын. Бул өзүнүн баасынан да кымбат турат да бул товарчы, ошону билдирет. Мынакей астына түштүк дагы ушундай белгилер чыгат мындай. Бул жерде прямой эфир болуп атыптыр. Так, дагы кандай белгилер бар? Азыр көрсөтөм. Мынакей бул жерде да турат ошондой белги. Мынакей бул жерде ошол минус плюс. Жана бул башкы, бул жакта башкы баракчада. Мынакей главная страницада. Бул жерде да турат ошол белги. Мынакей.
Бул жерге кирсек, жалаң азыркы көрсөткөн белги менен товарлар. Мынакей оригинал, проверенный. Бул өзүнүн баасынан кымбат, негизи карасаңар 84 юань дейт. Бирок биз 53 юань менен гана сатып алабыз. Калганын өзү Pinduodo доплачивать кылып берет. Бул товарга ушул жерден көрсөк болот. Мынакей ушундай белгилер бар. Жана жашыл птичкасы менен мондой чыгып калат. Бул деле аябай качественный страховкасы бар дегенди билдирет. Бул жерде өзү негизи Pinduodo сайтында 1000 сомго биз ал бир товар сатып алсак, оригинал товарды деле сатып алсак болот 1000 сомго, жана неоригинал товарды деле сатып алсак болот да. Биз кантип тандайбыз? Биз сөзсүз товарды анализ кылабыз. Магазинде карайбыз, же болбосо отзывдарын, сатып алган канча штук сатылган магазинден, ошолоруна чейин карайбыз.